Кайсы мамлекет башчысы Путинге тике карап сөз сүйлөй алды. Аскар Акаев көпчүлүк иштөө мөөнөтү селсиндин убагына туура келет. Бокен гранду стакан менен басып алган соң барабан ойногусу келчү дешет. Барабан алып келишсе, ага болбой Акаевдин башын барабан кылам деп убара кылчу дешет. Путин менен 5 жыл иштешип калды. Бокен жаңы саясатка аралашып жатканда 2001 жылдын 11 сентябрындагы Кошмо Штаттардагы террористтик жардыруулардан улам. Алардын авиа базасы Гансини Кыргызстанга киргизип, авиа керосиндерди бизнес кылып, Өмүрбек Бабанов, Сапар Исаков сыяктуулар чириген байларга айланышты. Акаев болсо Путин жөтөлүп койсо селт этип чоочуп кетчү. Курманбек Бакиев Путин менен 3 жылда иштешип калды. 2008 жылдан Орусияга Дмитрий Медведев президент болот. Өндүрүшчү Бакиев камбарата 2 кесин кура баштаган. Орусия 2 миллиард доллар жардам бермек. Экинчи мөөнөткө президенттик инаугурациясын өткөрөр алдында ЖККнун саммити болуп, Медведев, Лукашенко, Назарбаев, Рахман сыяктуу президенттер келишип тойлоп кетишти окшойт. Бакиев жалгыз гана Орусиянын көзүн карабай, Кытай, АКШ менен кызматташып, көп полярдуу саясат жүргүзгөнү акыркы анын бийлигинин түбүнө жетти. Роза Отунбаева президенттик маалында Путин өкмөт башчысы эле. 2010 жылы 18-20 ноябрда Санкт-Петербург шаарында премьер-министрлердин жыйыны болгон. Бул жыйынга техникалык өкмөттө премьер жок болгондуктан президент Отунбаева катышкан. Кыргызстанда СДПК Атамекен Республика партиялары өкмөт түзө албай чанжырап турган. Путин мындай парламентке катуу ачууланып, мындай парламенттен көрө сиз башкара бериңиз деп Отунбаевага айтканы бар. Экинчи попыткада Ата журт партиясы кийлигишип, парламент сакталып калган. Алмазбек Атамбаев мамлекет башында турганда Кыргызстан Орусия Федерациясынын бир субъектисинин милдетин аткарып калган. Орусия Кыргызстанды каалагандай калчады. 38 миллион долларга жогорку нарын мини гесин куруп берем, момпос үй бере тургансып алдады. Кыргыз газды 1 долларга сатып алды. Бирок Өзбекстанга болгон көз карандылыктан кутулдук. 2016 жылы үркүндүн 100 жылдыгына келди эле Алмазбек Шаршенович беркиден бастырып алган окшойт, дос деп Путинди кучактап жүдөтүп жиберди. Путин досу Атамбаев камалган соң көңүл деле бурган жок. Сооронбай Жээнбеков Путин менен жакшылап таанышкыча кызматынан айрылды. Садыр Жапаров Путин бийлик алмашуудан соң көңүл бургусу келбей жатты эле, аны туурап анын көзүнүн агы менен тең айланган президенттер да бар. Бирок жакында болуп өткөн президенттер менен болгон онлайн жыйында Садыр Жапаров чечкиндүүлүгүн көрсөтүп, Путин менен телефон аркылуу жекеме-жеке сүйлөштү. Ушундан соң Орусиянын Кыргызстанга болгон мамилеси жакшы жагына айланып бараткандай. Азизбек Келдибеков, Назар Ньюс. Тушалып турганына карабай, саясий кысымда тургандыгына карабай, элдин бир топ көйгөйүн чечип, туруктуулукту, тынчтыкты орнотуп берди. Эскилердин кекетип мокотуп, бут тосконуна карабай, 30 жылда чечилбеген маселелерди чечип берди. Желкесинен басып, жекирип тургандарга моюн бербей жулунуп чыгып жатып, далай жашыруун былыктарды ачып берди. Өмүрүнүн коркунучта турганына карабай, жашынып жатып албай, кара башын тобокелге салып, жарданган элге чыгып, кайра видеодон сүйлөп чакырган Баткен, Ош, Жалалабад, Нарынга барып жашаган элдин жашына арчып, мээримин төгүп келди. Бирок музейге айланган Илимдер Академиясына үмүт жандырып, каражат бөлүп, иш тапшырып берди. Келген инвесторлорду бирден кармап, мите курттай канын соруп келген көпөстөрдүн жолун бууп берди. Бирок дагы көп айта берсе, болгону 20 күн түнөрүп турган асман жаркый түштүгө. Эскилер менен достошту дегендер демиңерди баскыла ачыбай болгурлар. Аларды жазалап, камап, мышык чычкан ойногудай убакыт беле. Убакыт болгон күндө да андай ыплас саясий кадамдарга барбайт болчу. Ал эми достошту дегендер өтө чоң жаңыласыздар. Ал жөн эле элге жаман көрсөтүү. Садыр Жапаров жеке өзү 3-4 эле министрликти жана кызматты сунуштап бекитти. Калганын элге жаман көрсөтүү максатында эскилер бекитти. Эми так эле ошол жылаандын башын кылтыйтып, элдин кыжырын кайнатып, нервине ойноп тукуруп жатышат. Достоштуу алданды, бизди алдады депчи. Кайра бизге мыйзамдуу президент болуп, кишени жок келет буйрусам, деп жазат Бактыгүл Иманбек кызы өзүнүн Facebook социалдык баракчасына. Башкы прокуратура кен иштетүүдөгү 113 миллион сомдук мыйзам бузууну аныктады. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлайт. Белгилүү болгондой, 2014 жылдын 22 январында геологиялык жана минералдык ресурстар боюнча мамлекеттик агенттиги тарабынан
Жалал Абад облусунун аймагында алтын кенин иштетүү үчүн компаниялардын бирине 700,3 гектар жер тилкесине лицензия берилген. Бирок 2016 жылдын март айында мамлекеттик органдардын кызмат адамдары жеке кызыкчылыктарын көздөшүп, лицензияда көрсөтүлгөн жер тилкесинен ашыкча 199 гектар жерди компанияга берип жиберишкен. Мунун кесепетинен мамлекетке 113,739,682 сом зыян келтирилген. Аталган факты боюнча Жалал Абад облустук прокуратурасы тарабынан кылмыш иши козголгон. Учурда мамлекетке келтирилген зыянды өндүрүү үчүн иш соттук кароо алдында турат. Булак репортер ЧКТ. Финпол тышка мыйзамсыз акча ташып турган кылмыштуу топ аныкталды. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөш боюнча мамлекеттик кызматы Финполиция товарга акы төлөө шылтоосу менен чет өлкөгө акча чыгарып кетип турган кылмыштуу топту аныктаганын билдирди. Аталган кылмыштуу топтун ишмердигинин жыйынтыгында мамлекеттик бюджетке 347 миллион сом өлчөмүндө ири зыян келтирилген. Ушул тапта тергөө иштери жүрүүдө. Бул схема тиешеси бар кызмат адамдары жана акча каражатын чоо жайы аныкталууда деп айтылат билдирүүдө. Маалыматка караганда 12 ноябрда акча каражаттарын тышка чыгарып кетүү шеги менен ТМ аттуу киши кармалган. Анын бөгөт чарасы аныкталып, Бишкектеги номер 1 абак камалды. Ноябрдын башында Финполиция Чүй облусунун аймагында акча мүлүктөө иштерин жүргүзүп, атайын схема менен товар үчүн төлөмдөгөн мыйзамсыз 180 миллион доллар акча каражатын Кытайга алып бараткан фактыны аныктаганын кабарлаган. Булак медиа ЧКТ. Айданбек Акматов, Садыр Жапаров башында турган топ учурда мына ошондой сормо сазга түшүп калды. Сормо саз болот. Бир жаңылышып түшүп калсаң, кыймылдаган сайын тартып кете берген. Садыр Жапаров башында турган топ учурда мына ошондой сормо сазга түшүп калды. Эмнеден башталды? Парламенттик шайлоону мыйзамсыз жылдыруудан. 20 декабрга белгиленген парламенттик шайлоо президент жана жогорку кеңешти шайлоо жөнүндөгү мыйзамды бузуу менен белгисиз мөөнөткө жылдырылды. Аны менен кошо Конституция боюнча 5 жылга гана шайланган депутаттар өздөрүнүн мөөнөттөрүн узартып алышты. Демек бул чакырылыштагы жогорку кеңештин легитимдүүлүгүнөн күмөн астында калды. Анткени калк аларды 5 жылга гана шайлаган. Мына ушул легитимдүүлүгү күмөн астында калган депутаттар эми Конституция кабыл ала турган болуп жатат. Легитимдүүлүгү күмөн астында турган парламент кабыл алган Конституциянын легитимдүүлүгү кандай болот? Ал дагы күмөн астында болот. Кыргызстанда 1993 жылы Конституция бардык жол жоболорду сактоо менен кабыл алынганын баары мойнуна алат. Ал эми Аскар Акаевдин, андан кийинкилердин Конституцияны өзгөртүү боюнча көптөгөн референдумдарынын мыйзамдуулугу ар дайым күмөнгө салынып келди. Мына ошол күмөн жана шек соңунда Кыргызстан Конституциясынын баркы кетишине, мамлекеттүүлүктүн алсырашына, өлкөдө мыйзамдуулук эмес, мыйзамсыздык өкүм сүрүшүнө алып келди. Бул Акаев менен кошо бүтүндөй кыргыз калкы түшкөн сормо сазга айланды. Андан чыга албай келатабыз. Азыркы бийлик парламенттик президенттик шайлоону өз убагында өткөрүп, андан кийин конституциялык реформага киришкенде саздан чыгууга илинчек табат белек. Булак ЧКТ. Нурлан Мотуев, президенттикке талапкер. Садыр Жапаров менен Адахан ит жыгылыш болуп кулашат. Назар Ньюс маалымат агенттиги президенттик кызматка ат салышкан Нурлан Мотуев менен баарлашып, айрым суроолорго жооп алдык. Президенттик шайлоого катышам деп БШКга арыз таштапсыз. Орто жолдо ой берип кетпейсизби? Ой бербейм, аягына чейин турам. Шайлоодо чыныгы атаандаштык кайсыл талапкерлердин ортосунда болот деп ойлойсуз? Садыр Жапаров менен Адахан ит жыгылыш болуп кулашат. Анан үчүнчү болуп келаткан мени кыргыз эли президент кылып шайлашат. Аллах буйруса. Булак Назар Ньюс ЧКТ. Иштебесеңер бошот кула. Бишкек мэри кызматкерлерин зекиген видеосун жарыялады. Бишкек шаарынын мэринин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев шаар бийлигинин жыйынынан тартылган тасманын үзүндүсүн жарыялады. Анда ал мэрияда жөнөкөй маселелер чечилбей жатат деп кызматкерлерин зекип, иштебесеңер бошоткула деп урушуп жатканын угууга болот. Булак репортер ЧКТ.